Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн 2019-жылдын ошол 1-январынан тарта күчүнө кирген айрым бир мыйзамдар коомчулукка канчалык деңгээлде пайдасын тийгизет, ошол коомчулуктун оюн угуп көрдүк. Коомдук жайда түкүргөндөргө 5500 сом штраф депчи. Туура. Бизге кереги барбы же? Туура. Көчөнү таза кармашыбыз керек. Башка мамлекетке барсаң, мисалы үчүн айнектей сонун. Мен мисалы үчүн Дубайга барып келдим, Венгрияга барып келдим. Шунчалык сонун. Бизде шундай мусор. Туура. Ошо низам менен мүмкүн биздин мамлекетибиз өнүгөт. Элдин талкуусуна коюп ана чыгарса болмок да. Сразу эле биринчи менин оюмча, анчамча ушундан немеге акча түшүрө коюшуптур. Эми чоңураак шаарда болсо керек, балким бизде да болуп аткандыр, мен анысын билбедим. Бул элдин чөнтөгүнө туура келбейт да, туура келбейт. Онун азыр элге кереги жок. Эл көтөрө албайт азыр. Билбейм, тазалыкты сакташ үчүн керек. Бирок чөндөккө туура келбейт. Мастар боюнча айыппул дагы азыраак болуп калды да. 17500 сом деп атабы. Буну да кошуш керек эле, бир 30 миң кылыш керек эле да. Себеби ошондо гана баягы айдоочулар да бир коркуп, мындай штраф чоң болот. Мынча акчаны кийин кантип табам деп бир аз корку сезим болот да. Мен айдоочулар менен жанаша кетип аткандан эле ошону байкап атам да. Абайлап айдайын, ремень тагып алып депчи. Демек бул керек болчу экен. Ушул мыйзам туура эле мен колдойм. Түкүргөндөр боюнча деле өзү 5500 сомсуз эле биз баягы түкүрүп какырмай адатыбызды калтырышыбыз керек болчу да. Тилекке каршы биз баягы өзүбүздүн маданиятыбызды өстүрө албай аткан үчүн ушул мыйзамды ушул кабыл алды деген ойдомун да. Эми түкүрүшүбүз керек, чындап какырбашыбыз керек. Бул мыйзамдарды мен колдойм да. Эми мындай кодекстин өзү кереги бар беле, жок беле, муну бир Кудай билет, бир эл билет. Ушуну чыгарган, мыйзамды чыгаргандарлар алар эч нерсени билбейт. Себеби аларга 20 миңби, же 5 миңби, же 10 миң баларга раз плюнуть только. Аларга баары бир. Штраф 5 миң болобу же 50 миң болобу. Кептин бардыгы менен жерде жүргөн карапайым калкта болуп атпайбы. Анан кийин дагы бир нерсе. Эми жана мен алдымдагылар айтып кетти, укук коргоо органдарына немени берип койду деп. Жок, укук коргоо органдарына берген жок. Укук коргоо органдарына берип аткан ошо мыйзам чыгаруучу gödактар, ошолор паңбаштар берип коюп атат. Эл берген жок ага. Эл вынужден берет ошону. Ал эми ошондой мыйзамды чыгарган, отурган депутат паңбаштар ушуну берип атышат. Ал дагы бир тыйын. Бул коррупцияны жоябыз деп Жээнбековдин кайра коррупцияга жол ачып атпайбы? Мына ушуну айтыш керек. Бул экинчиси болсо. Үчүнчүсү. Эми чыгарганы жакшы. Мен кече Ак үйдүн алдынан бир бирөө Ак үйдү каратып туруп деп түкүрүп туруп 5500 сомду көрсөтүп койду. Бар келип алып кет деп. Эгерде мен Ак үйдүн жанында болгондо мен да куд ушуну кылат болчумун. 5500 сомду бирөөдөн карыз алып келип туруп, түкүрүп туруп ма дейт элем. Бу деген сөз ошо мыйзам чыгаргандардын абийирине деген сөз ал. Эгерде түшүнүшкөн болсо. Бирок алар түшүнбөйт. Себеби алар бюджеттин бардыгын жеп бүтүшүп коррупция менен. Эми туугондон кийин элге карапайым калкка жүктөп атат ошону. Эпте ушундан чогулсак пенсионерлердин, жанагы кароосуз калган балдардын, детдомдун, стариктердин, карыялардын капчыгына кичине бир нерсе түшсө берип туралы деген.